Саламатсыздар, урматтуу Супер ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү. Кече Татан соода борборунун айрым соодагерлери 2022 жылдын 1-январынан баштап ишке кирүүчү ККМ система же көзөмөл кассалык машинасын орнотууга каршы чыгышкан. Бүгүн биз алардын айрымдарын пикирин угуп көрөлү. Biz karşıyız kassaya apparatқа. Biz karşıyız kassaya apparatқа. Biz karşıyız kassaya apparatқа. Мен Маскеев Алтынбек, Татан базарында ошо иштегениме 5 жыл болду. 5 жыл ошо биз азыркы кассовый аппаратка каршыбыз. Мисалы ал бизге азыр карапайым эл аны түшүнө элек, ал системаны. Бизге ошо ыңгайлуусу эле патент. Патент электронный кылып берсин, биз иштей беребиз. Жана лимит берип атат булар, 8 миллион деп атат. 8 миллиондон ашса, 2% от. 2%ин уже 80 миңден 160 миң сом биз каяктан беребиз аны? Биякта аренда кымбат болсо, тем более базарлар азыр бүт товарлар кымбат. Границалар жабык. Границаларды ачсын, полный. Товарлар убагында келсин, мисалы биз канча жыл, 1 жылдан берки товарды ала албай, мына кече жакында эле алдык. Ал убактысы өтүп кетти. Мисалы сезон менен сатабыз да биз. Карапайым эл кыйнап атат. Байларга сала берсин, пожалуйста. Акчасы көптөр бар. Сауналары барлар бар, кассасы барлар бар, тойканалары барлар бар, салсын ошолорго. Андан кийин карапайым элге келсе жакшы болмок да. Биз каршыбыз кассовый аппаратка. Патент менен иштей беребиз. Ыңгайсыздыгы мисалы ал аз айтып атпайбы, мисалы телефон менен иштей бересиңер. Анын ачык жактачы, мисалы клиент күтпөйт, ал кетип калат клиент. Анын ойлонуп, анын код сурайт экен, пин код сурайт экен, анын ачкыча биз тура беребизби? Мен Татан базардагы крытый рынокто соодагермин. Ошо биз кассовый аппаратка каршы чыгып атабыз. Бизге кассовый аппараттын койгондун бизге вообще өтө кыйынчылык болот. Анткени анын үйрөнүп, аны колдонуп, үйрөнгүчө биздин мээбиз ага жетпейт да. Бизге добровольный патент эле, ошо патент түрүндө эле налог төлөсөк, патент бизге оңойраак. Айына төлөп коебуз, болду. Анан ал кассовый аппаратты үйрөнгүчө башыбыз жетпейт дагы да. Добровольный патент убагында төлөйбүз. Ошо патентти төлөгөнгө эле биз макулбуз. Кассовый аппаратка каршыбыз, бардыгыбыз, базардын бардыгы каршы. Барды койбойбуз деп атат. Башка базарларды деле койбойбуз деп атат. ККМ аппаратты бизди биринчи бекер беребиз. Пилотный проект Россиядан келип атат. Бекер аласыңар деген. Анан кийин биз бекер болот экен деп биринчи макул болгонбуз. Бирок кийин эле бир 5-6 алдык ал аппаратты. 5-6 алгандан кийин түгөнүп калды. Андан кийин сатып алгыла деди. 30 миңди 25 миңден сатып аласыңар деди. Анан вообще башынан эле бизди алдашты да, чындыгындачы. Ал аз эле количество алып келип туруп, анан калганын сатканга эле чыгарышкан экен да. Анан ошондон баштап биз каршы чыгып атабыз. Ошо. Бул мыйзамды чыгарып атканда өзү негизи аягына чейин иштеп көрүп, эл менен коомдук эмеге койбой эле чыгарып, ойлонбой эле чыгарышып алды деп ойлойм да. Биздин бул мыйзам ишке кирип баштаса, бир эле бизге ишкерлерге эмес, бул карапайым элдин дагы чөнтөгүнө зыян келет да толтура. Анткени биз мындай эме кылыш үчүн кымбатыраак кошуп сатыш керек, үстүнө көбүрөөк кошуп сатыш керек. Ошондуктан анан элдин чөнтөгүнө эле зыян болот да. Эл эле страдать этет да, мындайча кыскасын айткандачы. Ошон үчүн элге, ишкерлерге пайдалуу кылып, ушул патент эле калсак ыңгайлуу болот го дейм, жакшы болот бизге. Бул Татан, 1-чи Татан, 2-чи Татан, 3-чү Татан деген ушул Татандын соодагерлери биз бул системага каршыбыз. Добровольный патент менен эле иштегени ыраазыбыз биз. Бул элге да ыңгайлуу, биринчиден бизге да ыңгайлуу болот. Баштан иштеп көнүп калганбыз, и мамлекетке дагы жакшы болот деген ойдомун. Люди хотят жить нормально. И так тяжело жить. У некоторых семьи, вот вчера, как говорили, действительно очень тяжело сейчас прожить. Сейчас все дорого очень, да. И поэтому мы хотим вообще работать на добровольном патенте.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ошол кассалык көзөмөл машинасынын орнотуу боюнча Дордой базарынын автотетиктер бөлүмүнө да келип, бул жактагы сатуучулардын да пикирин укканга аракет кылып көрдүк. Пожалуйста, не надо нам ставить кассовые аппараты. Мы согласны с патентами, мы все оплачиваем. Мы же и так государство все платим. Вы в наше положение войдите, мы же как-то должны тоже жить. Мы не так много здесь зарабатываем, как вам кажется. Мы вынуждены выходить без выходных, без праздников. Мы категорически против. Прислушайтесь к народу. Мы же люди. Вы же для нас живете. Мы же вас выбирали. Для того, чтобы вы нам помогали жить. Нам помогали работать, страну поднимать. Но только за счет нас вы не сможете поднять страну. Вы еще добавите какую-то толпу нищих людей и все. Мы согласны только на патенты. На кассовые аппараты прочь, прочь и прочь. Базар өнкүндөн бери иштейбиз ушул жерде. Бала чакабыз бардык жогубуз ушул жерде чоңоюп ушул жерде иштеп, ушул жерден нанга акча таап жүрөбүз. Биз ушу патентти төлөп ушунча жылдан бери иштеп келатабыз. Биз ошого макулбуз. Могу жаңы инструкция боюнча каршыбыз. Эми бизге кассовый аппаратты туура келип өткөн жердер кандай десе, биз өзү негизи, например, ушу кассовый аппарат чыккандан кийин 4% берсек акчаны, биздин расходторубуз бар, арендабыз бар, свет бар, охрана бар, анан больница. Эми ар турдуу ситуация болуп калат. Постоянно эле бирдек болбойт да. Биз андай каждый торговлядан берсек акчаны, анда бизди уже аларга чыгарбай калабыз да, же жашаганга жетпейт, же ага жетпейт да. Биз ошон үчүн каршы болуп атабыз да, ошондой эмнегачы. Биз эми ушул кассовый аппарат коюлуп кала турган болсо, ушу менен турбайбыз, дагы чогулуп, үстүгө кат жазып, аракет кылганга эме кылабыз, умтулабыз. Себеби прибыль өтө аз, пайда аз. Ушу менен эптеп күнүмдүк жашообузду өткөзүп атабыз да. Ну, во-первых, мне непонятно, на каком основании они просчитывали 8 миллионов, да? Сейчас себестоимость товара очень высокая, и она растет не то, что каждые полгода, она растет каждую неделю. Каждый завоз дороже и дороже. Люди не понимают о том, что вот этот процент, который будет с кассового аппарата, он будет ложиться также на себестоимость товара. Люди бедствуют, товар стоит, потому что покупать его просто никто не может. И если введут кассовые аппараты, то цена на товар будет еще выше, выше и выше. Исраилов Бахтияр. Кроме кассового аппарата, еще вот за свет подняли вот тариф. Кроме этого, здесь холодно. Зимой как работать без обогревателя? Нам обогреватели не разрешают. Эми бул налог боюнча ар кыл ситуациялар болуп жатат. Бул жерде ушул базар, автозапчасть базары боюнча мен сүйлөп кетейин бир аз. Бул жерде розница саткандар, анан оптой саткандар бар да. Оптойларга дагы фирмалар алып келет. Ал фирма дагы койду өзүнүн налогун. Оптойга келип дагы койсоңор касса. Анан кийин бизден оптойдон алып биз алып сатып атабыз, бизге дагы коюлса. Ошентип бир эле товарга 3 жерден налог коюлуп калып атат. Ошондо мүмкүн болбой калды бул базарда иштөөгө. Өзү мүмкүн болушунча товарды азыр эл алууга бизи жөн эле ошо запчасть менен башка бир эле койгусу келип калды. Өзү ошого барып такалды, башка жылууга мүмкүн эмес. Ал эми Дордой базарынын автотетиктер бөлүмүнүн администрациясынын өкүлү көзөмөл кассалык машинаны орнотуу маселеси боюнча буларга токтолду. Я являюсь представителем администрации рынка автозапчасти Дордой базары. Недавно, вот на днях, у нас проходила встреча налоговика страны с представителями рынков. Вот, Аберон, Аксу, Дордой базары, Мураспорт, Джунхай. В общем, весь комплекс Дордоя. Приходили, дали нам разъяснительные работы по именно применению кассовых аппаратов, мобильных приложений. Со следующего года как бы вступает новое налоговое законодательство, и поэтому нам дали разъяснение, чтобы мы объяснили нашим арендаторам, предпринимателям по поводу того, что с 1 января вступает в действие новое налоговое законодательство. Поэтому совместно с администрацией рынков, совместно с налоговой инспекцией будут проводиться разъяснительные работы. Будем объяснять людям, предпринимателям, как это будет происходить вообще,
вообще система как работает, как написано в налоговом законодательстве, там до 8 миллионов оборот, это считается субъектом малого предпринимательства, от 8 до 30 миллионов это субъекты среднего предпринимательства, и от 30 миллионов субъект крупного предпринимательства. Да? Ну, вот такие у нас разъяснительные работы прошли. Каржы министрлигинин алдындагы мамлекеттик салык кызматынын өкүлү бул боюнча мындайча комментарий берди. Бүгүнкү күндө айтсак, контрольный кассовый машина орнотуу иштери жүрүп атат. 356 токтом негизинде графиктер бар да, график установки. Кайсы маалда кайсы субъектилер коюш керек болчу деп турчу. Ошону айта кетсек, аны менен президентибиз 8 миллионго чейин товар обороты 8 миллионго чейин ишкерлерди бошотконго указ чыгарган. Ошону менен биз ишкерлерге түшүндүрүп атабыз, ошо кассовый аппаратты коюш керек ба. Анын баягы бирден бирде талабы кассовый аппарат коюш керек. Ошон үчүн кассовый аппараттар койгула деп туруп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Ошону менен ишкер кассовый аппарат коюп, ошо бир жылда 8 миллиондон обороту ашпаса, алар салык төлөөдөн бошотулат. Ошону менен Татан жөнүндө айта кетсек, Татандын ишкерлери жана 356 берененин негизинде булар 1 июль 2021-де чейин коюш керек болчу кассовый аппараттардычы. Булар койгон эмес. Азырдан баштап баягы кичине нааразычылык акциялар көчөнүп чыгышты. Бирок аларга да түшүндүрүп атабыз, кассовый аппарат коюш керек. Силер дагы 8 миллиондон ашпасаңар, силер салык төлөбөйсүңөр. Кийин деп туруп ошону бар түшүндүрүп иштер болуп атат. Патент жоголуп калса, бирдиктүү салык деген бар. Ошого өтсө 8 миллионго чейин төлөбөйт. 8 миллион ашса 4% төлөп калат. Бул деген баягы накталай акча менен эсеп кылса. Эгерде безналичный расчет болуп калса, банковский перечисление болуп калса 2% болуп калат да. 2% төлөп калат, ошондон ашкан сумманы. Мисалга айтсак, обороты 10 миллион болуп калса, ошондон 8 миллионду алып туруп 2 миллионго салыгын төлөнөт. Дагы айта кетер, 3 банк менен 3 банк азыр кассовый аппараттарды мындай сатып алып атышат. Бул Керемет банк, РСК банк, анан Айыл банк. Баягы государственный долясы бар банктар. Общий сложность 9000 аппарат алып келиш керек. Азыркы күндө 1000 аппаратты Керемет банк алып келди, дагы 1000ди РСК банк алып келди. Алар дагы салык төлөөчүлөргө бекер берилет да. Бул эми аппарат баягы 3 в 1 деген аппараттар, гибридный деп койсо болот. Бул баягы учетный системасы бар, ошо кассасы бар, андан башка платежный терминал бар да. Үчөөнү тең ошол жерден баягы кимдер покупательдер безналичный төлөйм десе, ошо менен төлөп кете берсе болот да. Жакшы аппараттар келди, ошолорду булар азыр бекер таратып, бекер коюп берип атышат. Бишкекте кассалык көзөмөл машинасынын орнотулушуна каршы болгондор бүгүн да митингге чыгышууда. Алар жаңы салык кодексиндеги бул пунктты жокко чыгарууну талап кылышууда. Мындай нааразычылык акциясын бүгүн түштөн кийин Токмок шаарындагы жеке жана орто ишкерлер да өткөрүшүүдө.